Бул жерде электриктер техникалык тейлөө чеберчиликтери менен ат салышышты. Мында алар коопсуздук техникасынын талаптарын жана эрежелерин так билүүсү зарыл. Ага катар документтерди туура тариздөө, шаймандарды жана коргоо каражаттарды туура колдонуу чеберчиликтери каралды. Рейдтердин арасында кесиптик мелдеш башталды. Бул кесиптик мелдештин негизги максаты ушул кесиптештерибиздин күнүнө эле аткарып жаткан жумушуну кандай деңгээлде аткарыш керек. Эми энергетиктерди билесиздер да, жасап жаткан жумушунда ката кетирбеш керек. Бул ката энергетиктерде электр энергия бул кечирбейт. Ошон үчүн ар бир рет канчалык деңгээлде, канчалык туура так аткарган боюнча мелдеш болот. Негизинен мындай сынактар тейлөө кызматкерлеринин квалификациясын, иштин сапатын жана коопсуздугун жогорулатат. Себеби трансформатордагы мүчүлүштүктү оңдоо, андан чыккан өрттү өчүрүү жана изоляторду алмаштыруу боюнча күч сынашты. Бул болсо биздин баягы опоранын башына чыгып илгеркидей жип ыргытып койчу, анан тиги ключту берип койчу дегенди неметкенге ушундай опоранын башына илип алабыз. Муну биягы мындай карабин сыяктуу болуп жасалган да, мындай. Алып туруп мондайдан көтөрөбүз. Биягына траверсабыз кирет, анан кайра мындай жаап коебуз. Бияктан уже бул арканыбыз, бул карабинибиз чыгып кетпейт да сыртка. Жерге түшүп калбайт. Ошол кооптукту сактоо маселесинде ушуну жасалганбыз. Бир гана ток жана шаймандар менен иштөө эмес, жабыркагандарга да көрсөтүлчү жардам боюнча да таймаш болду. Анда муляжды электр тогунун таасиринен бошотуу жана алгачкы медициналык жардам көрсөтүлдү. Атаандаштык иш чараларды өтүү боюнча буйрук чыгарганбыз. Ар бир филиалдарда өтүп жатат. Азыркы учурда мына Бишкек электр тармактарында өтүп атат. Ар кандай жагдайларда, ар кандай ситуацияларда бар өзүнүн акчам түрдө иш алып баруу максатында ушундай иш чараларды жүргүзүп турабыз да. Буюрса мына азыр бардык электр тармактарында филиалдарда өтүп жатат. Анан сентябрь айында Ысык Көл областында республиканын деңгээлинде ар бир областында ошо филиалдардын арасында бири-бирине болгон дагы мелдешүү уюштурабыз да. Мелдеш эртең 21-июнда аяктайт. Анын жыйынтыгы боюнча эң көп балл топтогон бригада жеңүүчү аталмакчы. Анын алкагында катышуучуларга мыкты мастер, мыкты иш өндүрүүчүсү, мыкты электр куроочу бригаданын мүчөсү деген наамдар ыйгарылат. Акмөр Нурдинова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Чүй облусу.